биринчи айткан сөзүм менен кийинки кылган ишим эки ача чыкканын моюн кылам. Анткени мурдакы мыйзам боюнча, конституциялык мыйзам боюнча, шайлоолор мыйзамы боюнча эгерде шайлоолордун жыйынтыгы жокко чыга турган болсо, мурунку шайлоолордун, анда баягы досрочный шайлоо 45 күндө болот деп турат. Ошондо бизде декабрда болуш керек эле. Ал мыйзам күчүндө турганда мен айткамын. Макул, мыйзам талаасынан чыкпайлы, ушул бүгүнкү мыйзам менен декабрда шайлоого баралы. Анан жаңы парламент келип, баягы реформалар жасасын, конституциялык реформаны, жанагыдай мамлекеттик түзүлүштү, ушуларды оңдойлу деп айткан болчумун. Ал күнү айтып, бирок мен келип ойлондум. Мына ушул 120 депутаттын айынан, ушу партиялык система менен шайлоо болгондун кесепетинен эл дүрбөлөңгө чыгып, 3-чү революцияны кылды да, бийлик алмашты да, туурабы? Анан мен элге программамды көптөн бери, 8 жылдан бери, 7 жылдан бери айтып жүрөмүн. Биздин Мекенчил партиясы шайлоого катышканда дагы айткан, биз бир мандаттуу округ менен шайлоо кылабыз, президенттиктин башкаруу кылабыз, анан курултай системасын киргизебиз деп, биздин программабызда дагы шайлоодо 1 ай бою камчыбек ташыйып айтып келген, эсиңиздерде болсо. Биздин ошо программабыз ошондой болчу, долбоорубуз. Анан кийин ойлонуп туруп, элге ушундай деп айтып, дүңгүрөтүп, баарын Кыргызстанга айтып жүрүп, анан кийин келип туруп, кайра ушу башкача мурунку эле эски жол менен кетсек эл эмне дейт деген пикирге келдим дагы, ойго келдим дагы, анан депутаттар менен сүйлөштүм. Спикер менен, бардык фракциялардын жетекчилери менен, анын ичинде Текебаев да бар, сүйлөшүп, анан кийин келгиле эми парламенттик шайлоону жылдырып туралы, кайра эле шайлоо өткөрө бербейли. Жылдырып туруп, анан конституциялык реформаларга баралы, башкаруу системаны оңдойлу, андан кийин анан шайлоо кылалы деп макулдашып, баягы мыйзамды кайра башка жаңы мыйзам кабыл алып, жогорку кеңеш баягы мыйзамды жокко чыгаруу боюнчачы, ошол 45 күндүн ичинде шайланыш керек дегенди жокко чыгарып, июнга чейин деп баягы убакыт жазып көрсөтүп, 3 окуудан кабыл алып келди, мен кол койдум, күчүнө кирди.